Эркек жакка хижама да коюң. Андай мастерлер точно мына коет деп эч ким айтпайт да. Биз баягы машинанын майын 10 миң жүргөндө алмаштырабыз дагы өзүбүздүкү 10 миң эмес 100 миң болуп кеткен жүрө беребиз. Биздикилерге Кудай кааласа 2 айдын ичинде 1 январдан 25 февралга чейин массаж, хижамага, гаймартке келгенде умрага путевка ойнотулат буюрса достор. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Амансыздарбы? Биз бүгүн Нурсултан агабыздын хижама центрине келип калдык. Жүрүңүздөр. Туп-тура 1 жыл алдын тарткан экенбиз агабызды. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Нурсултан ака? Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Кандайсыңар? Иштеп атасызбы? Иштеп атабыз. Иш үстүнө келип калыппыз. Ассаламу алейкум. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Рахмат. Кыргызым, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бизди аябай көп адам көрүп атат. Өзгөчө мунусунда аябай жакшы жаңылыктар менен чакырып турсуз. Кенен маек кылалык. Достор, ассаламу алейкум, мен атым Нурсултан. Массаж хижама менен алек болуп Москвада иштеп 2,5 жыл болуп калды. Массаж хижама бул адамдарды эмоциональный состояниен улучшать эткенге, канды, бийик давленияны ылдый түшүргөнгө, суультканга жакшы жардам берет. Көп адамдар бул массаж хижама көп келишет да. Мен направлениям именно адамдардын бийик давление, оорлошуп калган, канды суультканга, белдер, жондор, талый таксиде кечип отуруп, ошолорго мындай көбүрөөк акцент кылганмын, көбүрөөк пайдабыз тийсин деп. Бул жерде кардарыбызда Альфред деп массажга келген, полный спинасын мындай массаж кылтабыз. Буну кызытып, жибитип, анан банкаларда коюп берем. Хижаманы эми канды көрсөтпөйбүз го, бирок беркиндей как баночный массаж болот да, достор. Сизде основной кол менен массаж ошондо кандай? Ошондо мен кол менен массажламын. Потому что баары бир колго эч нерсе жетпейт. Мен чындыгында мына сиз билесиз, сизден массаж алып кеткенбиз. Мына Канат агабыз, молдо досум, кары досум менен алып кеткенбиз. Чындыгында эсимде аябай калыптыр да, кийин дагы келебиз деп болбой калды. Айттым го сизге, бирок этип. Качан сиз айтып элек массаж жаман жакшы кылат чындыгында. Ошо 1 жылдай болуп калды. 1 жыл болуп калды. Таштар коюп бергенсиз банкадан кийин. Вообще эсимде калды эле да. Вообще сонун болгон элек. Биз былтыр Исаны чакырып, как раз рекламаны кылганбыз. Массаж хижама деп 1 жылда 1 чыгып атабыз. Кудай шүгүр. Элдер ошо убакта дагы мен гаймартты лечение кыла баштаганмын. Биринчилерден болуп. Как раз от жагып, кызытып, жибитип, анан кийин агыздырабыз да естественный путем. Ал жерде порошоктон сорттор да болот да. Ошо карап дагы результаттар жакшы. Чилдеден жакшы чыгып кеттик. Элдер 10 жыл, 20 жылдан бери начар дем алып, постоянно жыл сайын кармап калат дегендер, сезонный аллергик болгондор жакшы жардам берип атты. Кудай шүгүр. Бизден аракет Кудайдан шыпа. Гаймартты дагы мындай жалп жок жакшы чыгып кетти. Канчадан кылтасыз гаймартты? Гаймарит мен эми YouTube'дан сеникинен көрүп калдым. Баалары ар кимде ар кыл экен ба. 8 миң, 10 миң дейт. Меники 15 миң. Бул 3 күндүкү. 3 күн ичинде 2 күн от жагып, кызытып, жибитиш керек пешенелердичи. Чтобы ириң ошо жакта кызып, кийин да жакшы чыгыш үчүн. Мен методум бөлөк. Маздар коюлат, жонго мисалы жүзгө маз коюлуп, от жагылып, анан акыркы күнү агыздырабыз. Акыркы күнү агыздырганда ошо 5-6 саат отурат. Дальше мен рекомендациям дагы колдонушат. Ошо сон зыңк болуп жүрүп, көптөн бери айрылбандай козгогон ордан тезирээк сакайып каласың, Кудай кааласа. Результаттар жакшы. Баасы 15 миң туугандар. Бул жерде мен бааны көтөргөн да жокмун, түшүргөн да жокмун. Былтыркы баа боюнча. Былтыркы баа боюнча. Азыр көрдүңөр, кымбатчылык болуп атат. Мен көтөргөн да түшүргөн да жокмун. Гарантиялар кандай сизде берилетпи? Кудай кааласа, ондойдо мен эми 1 жыл ичи сопровождение болот да. Кайсы убак болбосун өздөрү чалып, ушундай болот ака десе мен дарысы болсо дарысын жазып берип, анан мага келе турган болсо дагы повторный порошок үйлөп берем. Кээ бир учурларда 2 жолу үйлөгөндөн эле токтойт. Биз оны без прокол, без операция болобуз. Москваларда ошо биринчилерден болуп эле мен алып келгем бул жака алып келип. Кудай кааласа. Бул жигит кандай комплекс алтабы азыр? Бул поясничный отдел жалып көп отуруп молоруна. Өзү компьютерде отурат, администратор, ушуларына жалып болот. Далларым бүкүрөйүп атам дейт. Ушуларына биз азыр массаж кылып, меме кылып беребиз. Банкаларды коюп беребиз. Эми хижаманы азыр көрсөтпөйбүз. Бул массаж. Негизи желкеси
таксиси ооруп нелер талып келгендер көп болсо керек көп. Биз такси туугандар көп келет. Туугандар движение жок, нерв болгондор, даллар талыйт, уюйт. Ошолорго биз хиджама кылып коебуз. Хиджама каалабагандар массажым бар отдельно, массажга келсин. Буттан башкача массаж жасап, кол, спортивный классический техникалар колдонобуз да. Точный техникаларды, банкаларды, таштарды коебуз. Ошо менен соп-соон болуп каласыздар, достор. Ал 3000 массаж. Массаж хиджама, жанагы таш коймой. Таш коймой. Дагы кайсыңыз? Лечение гайморита. Гайморита. Массажга келгендер ошо 3000, буттан башка чейин. Хиджамага келгендер, мисалы баш ооруса баш жоңго коебуз, ал 3000. Аганын ичине массаж дагы кирет. Разогревательный массаж кылабыз да. Анан банкалар бизде одноразовый туугандар. Ар бир размерлери эч капа кылбайбыз. Адамдар келгенде өзүнүн салмагына, оорусуна жараша коебуз банкаларды. Эч кыжаат болбоңуздар, чачты дагы алганын кереги жок. Любой длина кандай болбосун чачка кое беребиз. Анан мындай простатит нарактарга да жана койтам дедиңиз го. Айтып берсеңиз ошондо. Эркектик жакка туугандар көбү менин кардарларым биздикилер эле. Башка улуттар аз деле. Ошондуктан биздикилер көп таксиде отуруп уюп калат, билесиздер, эркек жакка кан, анан эркек жакка хиджама да коем. Андай мастерлер точно мына коет деп эч ким айтпайт да. Бул сөздө уят жок, эми достор, главный ден соолук зынк болсун, жакшы болсун дегеним. Ошондуктан эркек жакка коебуз, отдельный точка. Бул ошо хиджамага келгендер, массажга келгендер кайрылып бересиздер иншалла. Анан көп эжекелерден жазып атат да комментариягачы, биз барсак болобу, же бир ушундай. Эми женский филиалым бар метро ВДХда, аял кишилерге өзүбүздүн мастерибиз, айымыбыз бар. Ал жерде да хиджамасы, массажы биригип 3000 болот. Ал жерге барсаңыздар, өзүнүн хиджапчан айым, ал жерде эркектер жок, аялдар барып кеңири, мастерибиз жакшы кармалап, массаж жасап, анан хиджама кылып берет. Мен только ошо эркектерди кабыл алып, эркектер менен иштейм. Аябай жакшы. Как вам понравилось? Массаж. Классно? Это классно, да. Ушинтип массаж кылып турат. Сразу такой расслабон. Өзү негизи мына канча айда бир массаж алып туруш керек өзү негизи мындай. Кандай кеңеш бересиз? Массажга туугандар мен айтам, жок дегенде бир айда бир жолу келиш керек. Бир айда бир сөз акчабызды машина дедим, массажга алып коюшубуз керек. Ден соолук үчүн бөлүп демексине? Биз баягы машинанын майын 10 000 жүргөндө алмаштырабыз дагы өзүбүздүкү 10 000 эмес 100 000 болуп кеткен, жүрө беребиз. Кийин анан оптум келип туруп, бир топтоп келип, аны кылыш керек, буну кылыш керек деп ооруп калган списогубуз көбөйүп кетет да. Ошондуктан бир айда бир сөз массажга келип, буттан башка чейин кылдыртып койсоңуздар, сонун болуп жеңилдеп каласыздар. Анан мына 2 ай бою массаж алгандарга, хиджама алгандарга бир оюн уюштурайын деп атпайсызбы? Гайморит кошупчу. 2 ай бою келип, ким келген болсо бардыгыны ошол жанагы барабанга салып, номерлери, аты жөнүн кошуп жазып, анан 2 айдын ичинде орозого турулайлык деп атат, бир умраны уюштуруп атыптыр. Бир умрага жолдомо, мындай айткандачы, бир адамды ошол ибадат кылып келүүсүнө намазды 1 рекет, 2 рекет окуу канчалык сооп дейт, жаман. Ошо бир күндө 5 убакыт намазыбыз ал жакта 277 жыл деп коет. Сообу күчтүү. Абдушкур устазыбыздын видеосу бар. Полный мондай деп айткан. Зады 5 убакыт намаз ал жакта окуган, бул жактагы бир кыйлайлай жыл да. Ошондуктан мен да себепкер болуп биздикилерге Кудай кааласа 2 айдын ичинде 1 январдан 25 февралга чейин келгендер, массаж, хиджамага, гайморитке келгендер умрага путевка ойнотулат буюрса достор. Аны мен пешене ким барат экен мен да билбейм. Мен дагы 100 адамдан келсе анан кийин ойнотом деген ограничение койбойт.
мага канча адам келсе Кудайым ошону жиберсе мен ошону кабыл алам. 10 адам жиберсе да 10 адамдын ичинен тандаймын. 100 адам келсе 100 адам ичинен да тандаймын умраны. Мага дагы бул лотерея. Ошондуктан канча адам келет мен билбейм. Кудай кааласа сөз бердик. 1-январь 25 февралга чейин 28 февраль орозонун 1-күнү болуп, буюрса уже путевкалар сразу башталат да. Умрага барган адам 14 күн умра болот, буюрса 14 күнү орозо айында ичинде барып ибадатты жакшы кылып келиңиздер, бизге дуа кылып, иншалла рилсти да тартабыз ошол жактан. Бул массажный именно мен жашоомдо кругтарда массажныйдан эч ким ойнотуп көрө элек болуш керек. Мындай нерсе жок, биринчи жолу болуп атат сизде. Эми именно массажный кругта айтып коеюн, башка магазин менен ойноткондор бар. Именно массаж хиджама кылган туугандарда жок да. Ошондуктан Кудай кааласа келсеңиздер катышып каласыздар. Ал жерде мен именно Гаймартке келгендер мага келгиле, анан умрага жиберем деп олордун ичинен тандап айтам. Бул жерде массажга келгендер дагы, хиджамага келгендер да, Гаймартке келгендерге дагы полностью катышат. Бул мындай адилеттүү деп ойлойм, справедливо. Плюс санын дагы айтпай атам мен, канча адамдан деп ограничение коюп айтабыз. 2 ай ичинде канча адам келсе, ошонун бардыгында эми кимдир бирөөнүн пешенеси бар, ошол адамга чыгат демекчи да. Жакшы. Суусундуктар болот бул жерде, канттар бар, эми кант курс коюптур, диван отурганга, мындай ошол жетишкендиги боюнча дипломдору бар, иньян деп ушундай маздарды алып келип коюптур, статурчусу. Анан туугандар, ушул агабыз сертификаттары, канча жылдык стаж бар өзүңүз Нурсултан ага? 2,5 жыл болуп калды иштегениме. Сертификат бар экен. Наркы жакта дагы грамота бар. Мануальный терапияны да окуп келдим. Онда аппарат менен да кылып беребиз. Мына сертификаттар бар экен бул жакта. Анан өзгөчө душу бар. Душ мына көп жерде жана угат го, жуун айында дейсиң го, бир жанагыдан кийинче душтар дагы бар мына жерге. Атайын душевой коюптур. Жеңилдеп кетесиздер да, көрбөсүң го. Чарчык бар эми сизден, а? Полный бар. Жакшы экен. Эми эмне кыласыз эми? Азыр биз монда банкаларды коебуз, как раз сону чоет да, денени. Бул канды чыгарбайбыз, туугандар. Бул дополнительный мондай кожаны чойгондон кийин кан циркуляциясы жакшы болуп айлана баштайт. Мурун СССР убагында жаңа от менен койчу эмеспи? Азыр вакуум пайда болуп калды. Ошондо монда банкаларды коебуз. Бунун количествосын ушинтип 20 штук, 30 штук койгондон кийин адам үстүндөгү кандай жүк болбосун мен сразу эле айтам. Ушу жаңы төлөлгөндөй эле болуп каласыздар достор. Кызып бир келиңиздер. Ону андай адам өзү көрүп туруп анан кийин дебесе ишениш кыйын да, эми сөз менен эмне деп атат деши мүмкүн. Бизде дагы күндө күн алса статустарыңыз көрүп турам. Наразы болгон адам жок да. Баардыгы эле мына жыргабаттык болду да. Жакшы. Дагы жакшы жыргасын деп ондой кушетканы алгам. Бул 30 миңдик. Баа жатып көрдүңүз, Ушунча эле чындапчы. Мындай айтып майбакта отургандай эле болуп калдым да, жумшак кой. Мынча калымдыкта. Мындай андай столдор көбүндө жок деле да. Жыргап жатат экенсиң да. Башкача темирден коюшат, стационарный деп коет. Биздикилер эс алса комфорт эс алсын. Метро Курскайдамын, центрде 2 мүнөт пешком метродон видеосун жиберип коем. Келе тургандар жазса. Толко жазылып келген жакшы экен демисиз да? Мага жазылып келсин, бири-биринин акысына кирип кетпесин, көп туруп калышпасын да. Ошондуктан биз запись менен иш кылабыз. Таксистер туугандарга бесплатный парковка бар, Курский вокзал жанымда. Мен офисим артымда бесплатный линия бар. Место болсо эле мен баарын жиберем. Ошо жака келсеңиздер, бесплатный машинаны коюп келе бересиздер. Канча мүнөт турат эми ушундай? Буну биз золотая середина деп коет, көп эмес, аз эмес, 10 мүнөт кармайбыз. 10 мүнөттүн ичинде сонун болуп калат. Эгер хижама кылсаңыз ушундан келип эле хижама башталат, а? Хижамага келе турган болсо, кызытып, массаж кылып, анан банкаларын коюп берем. Соңку бир сыра моюндарына кырсылдатып, азыр мышцалар кой берет го. Ошондо дагы мануальный техника кылып, жондорун, белдерин, моюндарын анан кырсылдатып беребиз. Аз 5 мүнөттөн кийин жондор ушундай сонун кызый баштайт. Бул жакта мен айттым го, плечо жагынан мында жалып болтат депчи, движение компьютерде көп отургандыктан
ушинтип кызарып калат буларчы. Каттуу ооруган жерлер, туугандар, көп ооруган жерлер, такси туугандар ушуну сүйөт. Мага келгенде ушу банкадан көп алып кетишет. Ушунча количествода тип коюп деле бере беришпейт да көбүчө. Ооба. Ошондой мындай полный эле коюп койдум, карагыла. Сонун жеңилдейт. 5-10 мүнөттөн алабыз буюрса. Аз болдум ташка. Альфред, как тебе? Необычно. Необычно, да? Да. Ну, в целом, хорошо. Спина как, расслабилась, отпускает тебя? Да, сейчас отпускает, стало легче гораздо. Сначала я, честно говоря, испугался, но потом, чем больше ты ставил... Ну, ты первый раз же ставишь, да, такое количество? Да, и сейчас расслабленно себя чувствую. Красавчик. Кол массаж башкача да. Да, кол массажга эч нерсе жетпейт туугандар. Жакындан көргөзүп койгон эле мына. Караңыздарчы. Караңыздар. Массаж алгым келип кетет го мен да. Караңыздарчы. Баш ооруп, көздөр караңгылашып, мен вроде уктап атам же уйкум камбайт. Көп келишет да. Бир нерсе желаниям жок деп калат. Келип бир массаж хижама кылдыртып койсоңуздар, иншалла жылды сонун баштап жакшы иштеп каласыздар өзүңөр дагы. Бул эмоциональный, психологический состояние да жакшы улучшать этет да. Хижама банка. 2,5 жылдан бери Кудайга шүгүр результаттар жакшы. Хижамадан эч ким отравление болуп, оору жугуп, эсиң ооп, андай болгон жок. Кудай сактасын, ошондон коркпоңуздар. Обучениени мен өзүм Москвада окуганмын, массажды хижаманы, сертифицированный специалистмин. Буну көп бандай диплому жок, мед образование дейт. Менде мед образование болсо, ондо медицина боюнча баягындай өзүм көтөрүлмөкмүн да больницадачы. Бул именно хижамага мед образование эмес, сертификат менен окуп, анан ушундай кызмат көрсөтсөң болот. Массажды дагы сертификат менен, бул ушу закон боюнча ушундай. Эгер жанагындай аял кишилерге ботокс аябышпай укол, олорго сөз диплом керек. Бирок бетти тазалап, химический пилинг эмес, серединный пилинг деп коет, ошондой кызмат көрсөтсөң болот да. Ар бир мындай бөлүнгөн достор. Достор, 10 мүнөт өттү. Ондон секин ала баштайбыз. Азыр карасаңыздар болот. Кайсы жер көбүрөөк уюп, ооруп калган жерлер бар го. Жондорубуз талыды деп. Ошолор көбүнчө көбүрөөк кызарып калат. Суу чыккандай болуп кетиптир мындай, Карагыла, далы талып, компьютерде көп отурган, машинада көп отурган туугандар, основном ушу грудной отделда проблемачы. Олжа көбүрөөк кызарган, булардыкы анча эмес, розовый. Бул эми изи, бир күндө шиш кайтып, бир жумадан кетип калат. Бирок учуп сонун болуп жеңилдеп жүрөсүң. Бул мынандай ушундай глубокий проработка кылат да, ичинче мышцаларды коюп берет. Бул өтө сонун нерсе. Азыр мы ташты да койдук. Бул да дополнительно ушу баш жагына койгон нервди успокаивать эткенге жакшы да. Бул жактачы. Бул таш күйгүздүрбөйт. Азыр жомпонун арчыгандан кийин моюндарын, жондорун да бир саат кырсылдатып мануальный терапия кылып беребиз. Вдох, выдох. Выдыхай. Еще раз вдох, выдох. До конца. Молодец. Все. Нормально? Да. Нормально? Да. Хрустнуло? Это классно. Расслабь. Голову расслабляй, хорошо? Молодец. Молодец. Нормально? Да. Рот закрыли. Расслабляй. Хрустнуло? Да. Как ощущение? Это классно. Все, молодец. Номерлеріңізді жазып қойдық, ака. Ишіңізге келейік. Елдің қызматына бола беріңіз. Эми кимге насип эткен болсо умра ошого чыгат тургандар, андыктан келип, хижама алып, массаждарын алып туруңуздар.
Кудай калса биз дагы бир келелик, Ооба, иншалла. Видеосу жок эле отдельный мындай келип жамап кетелик. Массажга хижамага эмертке келиңиздер. Достор, метро жакын жайгашканбыз. Бесплатный парковка бар. Инстаграмда полный работаларым бар. Онда отметка алып коебуз, Комментарий коюп коем мен, VPN жандыр кирип кетесиздер. Көрүшкөнчө, жакшылык күндөрү жолугуп жүрөлүк. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.